Айтбай Төлөнбаев Базаркоргон районунун Бешикжон айыл аймагынан биринчи элди курултайга барган эки делегаттын бири. Айтымында андагы айтылган аймактын көйгөйлөрү азыр чечилип, жаңы мамычалар орнотулду. Мен именно ушу жаңы конуштарды столбалар менен трансформатор менен камсыздап элдерге электр энергиясын жеткирип берүү маселесин өзүм көтөрүп баргам. Анан Кудай буйрса айырда да айттык. Анан жыйынтыгы жакшы эле болду. Биздин рейстин начальниги Жумаев Канат өзү жеке сөз берген. Мен колуман келишинче аракет кылып ушул маселени чечишке аракет кылам. Ушу азыр биздин Бешикжон айыл өкмөтүндө 4 айыл бар. Бешикжон, Баймундуз, Карача, Жон. Ошол айыл өкмөтүгө биригип дээрлик бир 80% камсыз болду. Жаңы конуштар баарына ушундай бетон мамылар коюлду. Айыл өкмөттүн 4 айылында жалпынан 175 жыгач мамычалары темир бетон мамычаларга алмаштырылды. 22.100 метрге аба чубалгылары тартылды. Мындай өзгөрүүнү айылдагы ар бир тургун сезип, ыраазычылык айтып келет. Элге, жаш балдарга коопсуз болчу, өтө мындай ыңгайсыз немелерге суроолорго жооп берет эле. Мына курултайга барган экен биздин айтты деген жердешибиз. Айтып деген экен ошонун себебинен ушу биздин муну Рахмат Маман көчөгө столбалар жаңыланып, электр линиялары жаңыланып коюлду. Биздин жаңы конуштак болот бул жер. Базаркоргон району боюнча 3 айыл аймактан курултайда коюлган талаптардын дээрлик толугу менен баардыгы аткарылды. Алган эмес кубаттуулукту жогорулатууда көмөк чордондор коюлду. Андан сырткары Кызылүңкүр айыл өкмөтүндө Центр көчөсү, Көсөтерек, анан Чоң Акбулак деген айылдардан түшкөн курултай маселеси боюнча. Бүгүнкү күндө Кызылүңкүр айыл өкмөтү боюнча дагы 3 айылга көчөгө электр мамычалар коюлуп, кошумча бир дана 250 кубалык кубаттуулуктагы көмөк чордон да коюлду. Бүгүнкү күндө мамычалар коюлуп, электр чубалгылары менен тартылып, элге толук свет берилди. Анан ошондой эле Могол айыл өкмөтүндө так 7 көчө кайрылган. Жалпы Жонан Жалал-Абад облусу боюнча электр тармактарына багытталган 22 маселе айтылган. Адистер жеринде барып, ар бир делегат менен жолугуп, анын чечүү жолдору негизинде негизги талаптар ишке ашты. Көйгөйлөрдү аныктадык. Ошонун негизинде биз 2023-жылдын капиталдык куруу ишмерчеминде ошол көйгөйлөрдүн бардыгын ошол планыбызга киргизип, азыркы учурга 10 ноябрга 22 маселенин 18 маселесин толук чечтик. Бул негизинен Базаркоргон районунда, Сузак районунда, Аксы районунда негизинен ушул 3 райондо болду. Андан сырткары да Нокен районунда бар эле. Ушул капиталдык куруу ишмерчеминин негизинде биз 18 объектиде кошумча 6 трансформатор курдук. Андан сырткары 10 киловатт жана 0,4 киловатт аба чыбалгыларын куруп бердик. Жалал-Абад облусу боюнча 641 мамыча алмаштырылды. Жаңы конуштардагы көмөк чордондордун кубаттуулугу жогорулатылды. Демек, биринчи элдик курултайдагы убадалар тек гана сөз жүзүндө калып кетпей, ишке ашкан жагдай боюнча бул айкын мисалдар. Ага бул тармактын кызматкерлерин жоопкерчиликтүү иш алып баруу маданиятын жогору экендиги себеп. Гүлжина Мөндөгө, Манас Назаров, Базаркоргон району.